Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Болот кантип курчуду. Жөн турган нерсе жөн жерден болбойт. Чындыктын чыңалуусунда кимдир бирөө ага түрткүлөп, ага түрткү болот. Акыркы күндөрү коомчулукта кооп табал түзүлгөнүн бийлик өзү айтып чыккандай түр көрсөттү. Бийлик деле жөн жерден сүр көрсөтпөсө керек. Баардыгын сүргүнгө айдачудай менсинген саясатчыларды суракка чакырды. Анын башында генерал Аксакал Исмаил Исаков болсо, аны менен катарлаш жогорку кеңештин депутаттары Бакыт Жетигенов, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаевтер болду. Ошондой эле Атамбаевдин досу Туйгуналы Абдыраимов, Жапаровдун өзүнүн досу Ахматбек Келдибековдер сурактан суралып чыгышты. Булардын суракка келишинде маданият тармагынын өкүлдөрү Сонумбү Кадырова, Менди Мамазайривалардын жазган арыздары себеп болгон. Ал саясатчылар мындай көрүнүштү шайлоо алдында коркутуу, үркүтүү катары баалашууда. Сөкө түкүрүк өкмөт чимкирик парламент менен иштеген 6 жылдык өлкө башчылык креслону 3 жыл иштеп, мөөнөтүнөн мурун куулган Сооронбай Жээнбеков эмне иш бүткөргөнү белгисиз. Ушутулган Бишкек Кара Балта жолу кандай бузулса, ошол бойдон туруп жаңы сапырылып берди. Элдин алдына берген убадаларын аткарган да жок. Эмгек акыны 26 000 сомго көтөрөм деп 26 тыйын да көтөргөн жок. Пенсионерлерге 10 000 сомдон пенсияны көтөрөм деп өзү көтөрүм аталып, бийлик такысынан көмөлөнүп кетти. Былтыйгандар, акмактар шерменделер деп жүрүп, өзү былтыйып, акмагы чыгып шерменде болду. Мындай сөздөр өлкө ичинде кенен чөйрөдө айтылып калды. Ал эми аяшы Раиса Атамбаева аны чирик алмага теңеген. Бир тууган Замир Эмил Бекбоевдер качан камалат? Жеңичинен сүйлөшүүнү өркүндөтүп алышкан бир туугандардын апыртмалары өтө эле ашып бараткандай. Каратып туруп эле 1994-жылы алынган мурунку жогорку кеңештин депутаты Малиевдин Бишкектеги Чокморов көчөсүндөгү 18 сотук жерге 12 кабаттуу үй салып берем деп алдап алып, ал жерге мыйзамсыз 13 кабат көтөргөн. Ошону менен бирге ар бир кабаттан шаардын эсебинен мыйзамсыз 50 квадрат метр чыгарып балкон салганга жетишкен. Бул прокуратура тарабынан такталган. Эми ал жерди тартып алганга ачкөздүк менен кылып жатыптыр. Албетте, буга көп жылдан бери бир тууган Бекбоевдердин көбүртүп жазганына соттор да ишенип алган. Эмне менен ишендиргени мыйзам менен эмес, дүнүйө менен экени талашсыз. Мындай иштин башында мурунку жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева бар экени да ачыкка чыгып тургандай. Анткени ошол талаштуу жердеги үйдөн анын үй бүлөсүнө да батир берилген. Кандай жол менен үй берилгени укук коргоо органдары тарабынан текшерилиши керек. Ошондой эле бир тууган Бекбоевдердин курулуш иштеринде адам өмүрү да кыйылган. 1 жаш бала өлгөн. Ошол үйдү салып Бабек фирмасында иштеп жүрүп, Бекбоевдердин жүргөн жеринен чырлуу окуялар катталып турат. 2018-жылы август айында Бекбоевдердин жакын өнөктөшү россиялык бизнесмен Александр Гайдуковго жардыруу болуп аман калган. Жардыруусу ошол боюнча табыш макбайдан калган. Ага чейин бир тууган Бекбоевдер Гайдуковду бизнес жолунан кетирүү ыкмаларын колдонуп келишкени маалым болгон. Кызыгы, соттор тарабынан мүлктү кароодогу мамлекеттин бюджетинен түшүшү 5 миллион сомдун ордуна 1000 сом гана акча госпошлина төгүлгөн. Бир туугандар каякта мындай ийри өлчөмдөгү акчалуу байлыкка жетишкен? Ден соолук. Адам өзгөйлөрдү издеп, аларды өгөйлөтпөй, биринчи өзүнүн денесине көз жүгүртүү керек. Көз жүгүртүү да, ойлонуу да, кыймылга келүү да, басып турганы да өзүнүн денесинен чыгат. Баардык нерсе ушулар аркылуу ишке ашат. Кыймылдасаң кырдашасың, бассаң баскан жериңе жетесиң, ойлонсоң ойго антыйсың, көз жүгүртсөң көргөн билгениң бар. Карама каршылыкты каршыласынан издебей, адегенде өз денеңден издесең табасың. Кудайдын куттуу күнү күн сайын денеде ачуу таттуулар аралашат. Чай кашык менен кумшекер аралаштырып чай ичсең, ачуу туз салып тамак жейсиң. Варенье туздалган эттер сенин ашказаныңда, ачуу таттуу. Ал эми менин жакшы көрүп калган адамым жаман болуп калды деп кейбе, андай жактай сенин денеңде да бар. Жакшы көргөн тамагың сасык болуп чыгат. Сени салмактай турган таратчу денең. Көп жесең көчүңдөн чыгат. Көрдүңбү тууганым, досум, турмушту башкарам десең, адегенде денеңди башкара бил. Денең жок болсо, тууган душман, карама каршы, ачуу таттуу, жеңүлүү баары жок болот. Андыктан адамдын алгачкы капиталы дене, байлыгы ден соолук. Дене менен иштеп, дене менен жашайбыз.